Ассаламу алейкум, Жаңдор каналынын катталуучулары жана көрөрмандары жана жалпы кыргызстандыктар. Бүгүнкү чыгарылыш өзгөчө болот туугандар. Ал үчүн сиздерди дагы активдүү катышып, роликти аягына чейин көрүп, өз оюңуздарды комментарийга бөлүшүп кетишиңиздерди суранамын. Президентибиз Садыр Жапаров ысырап корчулукту азайтуу боюнча жакынкы күндөрү жарлык чыгарган болчу. Мына ушул жарлык боюнча жалпы эл кубануу менен аткаруунун ордуна жогорку деңгээлде талкууга алынып, каршы чыккандар да жок эмес. Колдогондордун ниет ой максаттары түшүнүктүү: жээнди кейиткен ысыраптан тыйылуу. Ал эми каршы чыккандардын ой максаттары каада салт, үрп адатты эл көпчүлүк каалабайт деп шылтоо кылышып, ата бабаларыбыз кылып келген нерсе биз дагы кылабыз деп шылтоо кылып жатышат. Андай болсо үрп адатты, маданият, динибизди, тилибизди талкаланган учурда биз кайда элек? Эгер ошол замандан кийин жаралган болсок, эмне үчүн кайрадан баарыбын калыбына келтирүүгө аракетибиз эмне кичеңди билинбей келет? Улуттун идеологиясы менин оюмча өнүгүү, тукум жайылтуу, эбегейсиз чоң тарых калтыруу. Тарыхыбызда ата бабабыз жеп ичип келген дегенден башка эмнени калтырабыз? Ар кимибиз суроо берели: тарых үчүн эмне кылдык? Каада салт дегендер эмне үчүн турмушка чыга элек кызга 40 үйдөн тыюу салып, 40 чачын өрүп, допу кийгизбестен Москвага же башка бир шаарларга тентитип, анын андан ары бузулуп кетишине жол берип жатабыз? Эмне үчүн аялдарга ак элечек кийгизүүнүн ордуна чачтарын эчкинин сакалындай кырктырасыңар? Чач аялдын көркү жана куту намысы эмес беле? Эмне үчүн эркектер алсыз болуп, ичкиликке берилип, жетимдер үйү, карылар үйү жана башка коомчулуктагы көптөгөн терс адаттардын көбөйүшүнө эмне үчүн биз кайдыгер карайбыз? Эмне үчүн бул учурларда каада салт, үрп адат таба албайбыз? Албетте жообуңар бирөө: дүйнө өнүгүп жатпайбы, заман өзгөрүлүп жатпайбы, заман башка да дейсиңер. Эмне үчүн дүйнө өнүгүп жатса, биз дагы өнүкпөйбүз деген суроо жоопсуз бойдон кала берет. Негизги эл арасында болуп жаткан кызуу талкуу бул өлүк өлгөн жерде союш союлуу, бодо мал союлуу же кой мал союлуу, мына ушул жөнүндө болуп жатат. Өлүк өлгөндөн кийин аш берүү өткөн замандын эң чоң сооптуу иштеринин бири эле. Анткени ачкачылык заманда бирөөнүн курсагын тойгозуу эбегейсиз чоң сооптордун бири болгон үчүн ата бабаларыбыз аш берип, кедей кембагалдын курсактарын тойгозуп келген. Булар чынында ата бабабыз кылып келген эң туура иштердин бири болчу. Ал эми себет көтөрүү, күйүт басты деп арак ичирүү, кудаам келди деп өлүк үстүндө уча тартуу, үчүлүк, жетилик, 40-лык жылдыктар тойго айланып кеткен көрүнүштөр бул кимдин кайдан келген адаты? Маркумду себеп кылып, аны андан сайын күнөөгө батырып, чыгым кылгандан, жеп ажатканага баргандан качан пайда табабыз? Күйүт ээсинин күйүтүнө карабастан, кана эмнең бар, жылкың барбы, уюң барбы, биз соя берели дегенден качан тыйылабыз? Ар бир нерсенин өз доору болгондой, маркумга аш берүү да өзүнүн актуалдуулугун жоготкон. Анын ордуна башка сооптуу иштер: таза суу, сугат суу, жолдор, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, жакырлар, оорулуулар, жесирлер, мына ушул бүгүнкү күндүн курч көйгөйлөрү жана эң чоң сооптуу иштери. Эмне үчүн бул маселелерде үрп адат, каада салт жок? Демек, кеп маркумда да, каада салтта да эмес, балким ичип жеште. Дүйнө, илим, техника өнүгүп жатканда, жаңы заманга, жаркын заманга умтулбастан, артты көздөй сүйрөп жатабыз. Бар экен, соебуз, жейбиз дейбиз. Эгерде чынында бар болсо, ошончолук маркумга сооп иш кылгыңыз келсе,
ар бир үйдөн өлүк чыккыча эле бирден жылкы чыгарып, мамлекетке жардам берип, өзүбүз үчүн жакшы иштерди кылып, бир топ көйгөйлөрдү чечип албайлыбы? Эгерде Кудайга шүгүр келтирип, алдыбыздагы малыбызды карай турган болсок, анда жер бетине, тоолорго, жайлоо учурларында малдын батпай калгандыгын көрөбүз. Эгерде азыркы моун биз дагы келечек урпакка ата баба катары жакшы иштерди кылып, чоң иштерди кылгыбыз келсе, тарых калтыргыбыз келсе, анда биз дагы азыр өз нугубузду, өз көз карашыбызды өзгөртөр мезгил келди. Качанка чейин биздин ата бабабыз жеп келген бир бүтүн койду бирөө жалгыз отуруп жеп койгон деп мактанып келе беребиз. Андан көрө жалпы эл сай толо жаткан дарыяларыбызды 50 метр, 100 метр бийиктиктеги айдоо аянтчаларына суу чыгара албай, мына бир эле айылдын мисалын айтайын, 550 гектар жер, түп-түз талаа жери жайы менен куурап жатат. Мына ушундай маселелерди чечип алгандын ордуна болор-болбос тамакка байланышкан маселелерди талкуулап жатып калдык. Эгерде мурун куру намыс кылып, куру сөздөн уялып тартынып келген болсок, мына бүгүн президентибиз баш болуп жарлык чыгарып отурат. Демек бул өтө чоң мүмкүнчүлүк өзгөрүүгө жана жаман адаттарыбызды таштап, жакшы адаттарды канга сиңирүүгө эң бир эле ылайыктуу учур келди деп ойлойм. WhatsApp'та бир апа айтат: "Мен өлгөндө союлат, союлуп эле келген. Ит өлгөндөй кылып көмүп коёбу эле" дейт. Адам мен өлгөндөн кийин соёбу, сойбойбу аны ойлонбостон, мен өлүп Аллахтын алдына барганда эмне болот деген суроону беришибиз керек. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул молдокелердин кылганы, бул арабтардын жашоосу, биз кыргызбыз деп кайдан жаралган кыргыз болбостон, ата бабабыздын жашап келген тарыхына кайрылалы туугандар. Ата бабабыз дин менен жашап келген, динди түптөп келген. Мына ушул динде жүргөн олуялар болгон. Буга мисал Калыгул Байуулунун ырларын окуп көрсөңүздөр болот туугандар. Дин менен жашасак Афганистан болуп калабыз, караңгы болуп калабыз деген эч бир туура нерсеге жатпайт туугандар. Бул анткени Афганистан бул диндин түркүгү эмес, Афганистан бул диндин мисалы эмес. Чыныгы ислам доору, чыныгы мусулмандардын доору өнүккөн мезгилде мечиттердин лампалары алтындан болгон туугандар. Садака бергенге, кайрымдуулук кылганга муктаж адам табылбай калган учур болгон. Мусулмандардын арасынан эң эле улуу окумуштуулар чыккан, алгебрадан, физикадан, биологиядан, медицинадан, жүрөккө алгачкы операция жасаган хирургдар чыккан, көптөгөн астрономдор чыккан туугандар. Мына ошол өнүккөн мусулман дүйнөсүнүн цивилизациясы азыркы Европанын, мына баятан бери көрүп жаткан роликтеги Европанын цивилизациясы мына ушул ислам дүйнөсүнөн барып орношкон туугандар. Чыныгы ислам дүйнөсү, чыныгы мусулмандардын дүйнөсү, ата бабабыз карманып келген диндин маңызы таптакыр башка туугандар. Мына ушул чындыкты аралап, чындыкты билгенге умтулалы. Сөзүмдүн акырында ушул жарлыкка байланыштуу менин бир жеке көптөн бери айтып келаткан пикирим бар. Ошончолук эгерде маркум үчүн сооп иштерди кылып, жакшы иштерди кылып, сообун багыштагыңыз келсе, анда ошол кеткен каражатты башка бир чоң соопторго эгедар боло турган иштерге жумшоону сунуштайм. Ал үчүн туугандар жамааттан болобу, айылдан болобу, өз жергелеринде, эл арасында бир канча адамдын тобунан турган комиссия менен ар бир жамаат өз-өзүнө маркумдар фонду деп фонд ачып алсын. Мына ушул фондко жылкынын пулу болобу, койдун пулу болобу, же колунан келишинче береби, же ал жака эч ким бербей койсо дагы өз эркинче ыктыярдуу түрдө маркумдар фондун ачып, мына ошол фонддун эсебинен чоң иштерди жасоого болот.
жогоруда айтылгандай суу маселелери, жол маселелери, айылдагы кедей кембагалдар, кала берсе мамлекетибизге жана айылыбызга керектүү айыл чарба багытындагы, багбанчылык, дыйканчылык багытындагы сейрек адистерди башка мамлекеттерден тажрыйба алдырып, окутуп келүүгө дагы мына ошол фонддон пайдалана турган болсок, ошол иштердин натыйжасында пайда болгон жакшы иштерден эң бир чоң эбегейсиз сооп иштер пайда болот, сооптор пайда болот. Мына ошол соопторду өткөн маркумдарга багыштай турган болсок, ал маркумдардын чынында рухлары шат болот туугандар. Сөзүмдүн аягында тамак ашка байланышкан жейбиз, ичебиз деген маселелерди козгоп, аны талашуудан эң эле бир уят нерсе экенин билишибиз керек. Дагы коомубузда жалпы жапатырмак мамлекет башчыбызга жардам берип, ар кимибиз өз алдыбызча болобу же жамаат менен болобу мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң салымдарды аябастан кошууга чакырам туугандар. Роликти аягына чейин көрүп укканыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Лайк басып, комментарийга өзүңүздүн ойлоруңуздарды калтырыңыздар. Балким мен кээ бир жерден ката сөздөрдү айткандырмын. Мына ошол тууралуу да оюңуздарды бөлүшсөңүздөр болот. Эгерде ролик жаккан болсо лайк басып, андан ары башка бир туугандар менен бөлүшүп койсоңуздар дагы болот.